Kança сұрадым, kança жалындым, бир де бербей койдум мага. Акчаны канча айтыш керек буларга деген. Эне үчүн закон жок. Закон ошо закон иштебейт окшойт ошо. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар. Сиздердин назарыңыздарда Эл билсин автордук аналитикалык программасынын кезектеги чыгарылышы. Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Бейшеналиева Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Фрунзе плюс деген аталышта соода борбору 2014-жылдары ачылып, ичи толуп бапырап базарга айланып, андан көп өтпөй эле анчейин киши кирбей солгундап кеткенин Бишкектин тургундары жакшы билет. Көрсө, анын чоо жайы мындай болуптур. 2014-жылы майдан баштап жер алганбыз. Элдер Фрунзе плюс деген адреси Токтогул менен Бейшеналиева көчөсүнүн бурчу. Анан эми элдерди жакшы эле иштетип атышпайбы? Ар жака береке грант бар эле иштеп атышат. Анан биз деле ошо туура эле биз деле иштеп кетелик деп, жакшынакай эле ошо жака барып место алдык. Бир эмес 5 место алгам. Бир местан $1100 болот деди. Ал депозит болот деп ошо жакта иштеп аткан Мирбек деген бала, Мукамбетов Мирбек деген бала, мен директормун, мен биякта чоңмун деп эле ошого төгүп бергем. 5 место алгам, $5500 бергем. Бул эмнеге берип атам десем, эже, ушу место алып иштетесиң. Бир экеле краска точканы көргөзүп койгон. Полка, изгородь тегерегинден бар мындай күнөлүбүйден. Күнөлдөн жазайсың, акчаны төгөсүң мага деген баарын төгүп бергем күнөл үчүн. Полкаларга дагы акча өзүм лично чыгарып, өзүм бутик жазадык. Баарыбыз эле ошондой бутик жазадык. Где-то бир 300-400 киши алганбыз, баарыбыз эле доллар төлөп эле. Золотанын месталары көбүрөөк болчу, эми бизге 1100 болчу. Ошентип эле жакшынакай иштей баштадык. Иштегенде эле баягы бала келет, Мукамбетов. Карайт, тияк биягын 1-2 охранасы бар, охрана менен келет келгенде да жөн эле. Ким ачпай койсо, анда штраф салат. 200 сомдон, 500 сомдон штраф салып жүрдү. Анан грубо отношение кылып жүрдү. Өзүн ошол учурда Фрунзе плюс соода борборунун директорумун деп соодагерлер менен келишим түзүп, депозиттик эсепке деп имараттын ичиндеги атайын бөлүнгөн чакан соода орунтуктарынан 1200 Америка долларынан акча жыйнап келген Мирбек Мукамбетов ошол 2014-жылдан 2016-жылдардын аралыгында улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчилик кызматтарында да катар иштеп турган деген маалыматты угуп биз таң калдык. 5 жылдан бери соттон сотко сүйрөлүп жүрүп, таманы тешилген бул жарандар акыйкат издеп президенттик аппаратка чейин кайрылып, ак үйгө эчейин ирет барганын айтып зарлаганын угуңуз. Сооронбай Шариповичка жетсе ушу күнүбүз, ушу сөзүбүз, ушундай ошондон бери ыйлап жүргөн, кайгырган нерселерибиздин баары күн сайын мына кыштай мына 4-5 жыл болуп атат. Жайды жайдай болуп, эшиктин баарын тешип бүттүк. Президенттин жанакы эменин зданиясында, ак үйдүн бер жагында президентке карай турган бир саат 3-тө келет экен бир бала, жаш бала. Ошо президенттики, ошо атайын ошого барсаңар эле, айтсаңар эле Сооронбайга жетет деген. Ага барсак эле деген ал, ой Фрунзе плюс, билебиз, билгенбиз, айланайын балам, тиги жолу жазып кетпедик беле. Ал ответ бизге бербейби, берсе болот ответти. Десек эле дагы эле ответ жок, биз аны билебиз дейт. Президентке жетпейт окшойт, булар жеткизбей атат. Кантип жетерибизди билбейбиз ушу президентке. Айланайын деген ушу президент, ушу биздин айткан сөзүбүздү бобуреке 5 жылдан бери кыйналып, кайгырып, ушу ала албай жүргөн акчабызды ушу жакшы чечим кылып, биринчи инстанция жана Ленинский сот, экинчи городской соттун чечимдери туура эмес чыгарып атат. Бул кандай бул закон иштебей калганбы деп ойлоймун. Ушунча жыл жашадык эле, мына бурун жашадык эле, бирде ушундай закон жакшы иштечү эле. Эми эчтеке болбой калыптыр. Сотко эч ким сөз сүйлөй албайт экен. Военный прокурор да сурап атат. Болбойт мындай чечим. Бобуреки, бул бала деген бурун СМБде иштеген, акысы жок, силердин акчаңарды кармаганга бериш керек деп, алар деле айтса деле, ошону укпайт экен, бул судьялар билбейт экен андайды. Угайын деген ой жок экен. 70 жаш курагында футболдун тобундай соттон сотко тебилген бул апанын Аллага үнү жетчүдөй болуп зарлаган үнүн угуп зээнибиз кейиди. Өзүм деген
Аренданы кандай төлөдүм? 250 миң акчам жетпей гана кредит алганбыз. Ала коюп ошонун баарын төлөп, ошо элдерден карыз алган акчам эми чечеген кутула элекмин. Мен алган акчамды беришим керек. Өзүм жашаган жеримде карап көргүлө. Изгороди жок. Тиги эметпеген жана баланын үйүндөмүн. А бирок үйүмдү деле карап көргүлө, тиги кичинекей эле кепе. Элдер бу Мухамбетовдай меники деген жанакы килейген пансионатым көлдө жок. Биякта килейген садик салынган эмес. Мен андайым жок. Булардын эчтекеси жок болсо бирге беле чириген бай анан ушинтип кичинекей акчабызды бере албайт. Ушуга жаман ушу эме нерв иштетип, кээде өзүм давлением азыр жумуштамын. Канча сурадым, канча жалындым, бирде бербей койдум мага. Акчаны канча айтыш керек буларга деген. Эне үчүн закон жок. Закон вообще закон иштебейт окшойт ошо. Фрунзе плюс соода борборунун дагы бир жабырлануучусу Шырманай Боорубаеваны угуп көрөлү. Биз көп жылдан бери ушул соода сатыкта иштеп, анан место болот бекен деп кызыгып атканбыз. Анан айтып калышты, месталар бар экен деп. Анан биз ЦУМда иштеген бир 7-8 аял бардык. Барып анан кийин директор же администратор деп издесек, бир Максат деген бала жүргүлө мен директорго алып кирем деп алып кирди. Өздөрүнүн бир офиси бар экен 2-чи этажында. Кирсек ошондо Алмаз деп бирөө таанышты, Мирбек деп таанышты и Нурлан деп үчөө отуруптур. Ошонун ичинде Мирбек мен деген директор болом, эжелер келгиле, местага келдиңерби деп биз менен аябай жакшы сүйлөштү да. Анан ооба биз ушинтип алтын сатат элек, ушундай место керек эле десек, кайра берки неме торговый центрге алып кирип, жанагы вестибюль деп коебу, мындай ортосунда холл деп коебуз, ошол жерден место көрсөттү. Ушул жерден алсаңар, анан бирок депозит беришиңер керек депчи. Анан биз эми Россияда деле иштеп, биякта ЦУМда деле иштеп калдык, депозит деген жөнүндө түшүнүк бар эле. Анан баягыны канчадан десек, ушу бир место $1200 деп. Анан аябай сылык сүйлөп, эже биз дагы ушундай кредиттерибиз бар, биз деле бул ишти жаңы баштадык, жардам бергиле, силердин жардамыңар менен чогуу иштейбиз, жакшы иштейбиз деп аябай жакшы сүйлөп, неме биз эми место деп келгенбиз да, биз да ошо сөздөргө жакшы кыргыз балдар экен деп анан макул болуп, ошол акчаларды бергенге макул болуп, анан мунуңар бүтө элек го десек, жана үйлөрдү берет го под самоотделку, ошол сыяктуу да. Анан эже акырындап болот да, азыр силердин акчаларың менен антебиз минтебиз деп, анан месталарды алгандан кийин эми биз батыраак ишке киришели дейбиз да. Анан алар эчтеке жасап бербейт. Анан өзүбүз бардыгын жана квартира алганда ремонт кылган сыяктуу эле пластик менен там колубуздан келишинче өзүбүзгө ылайыктап акча менен жасаттык. Менден дагы $3000 кетти. Ленин райондук сотунун судьясы Жумадыловдун, Бишкек шаардык сотунун судьялары Момуналиев, Мураталиев, Чекировдордун адилетсиз чыгарган чечиминен чарчаган 200дөй карапайым эл ошол акчалар башы көзүбүзгө садака деп аргасыз тарап кетишкенин айтып өттү. Ал жерде 150дөн 200дөн көп адам болчу. Баягы жөнөкөй адамдар экен, ой Кудайга салдым, башы көзүмөн садака деп эле көпчүлүк арызданбай эле кетип калышкан да. Анан акырында ошо неметип бел байлап 44 адам неметкенбиз. Ошонун чоозунун баарыбыз жалганчы болуп эле ушул акпак болуп атат да. Анан документально доказано, что уголовное дело ачылганда, жанагы ошол торговый центрдин ОСО Коп Опторг деген эми ишкана ачылган экен. Эми любой адам иш баштаганда ачат да, ОСО же ОСДО. Ошондой ачкан экен. Ошонун документтери алынган эмес, печаттары алынган эмес, бухгалтериясы жабылган эмес, биз менен сверка болгон эмес, эчтекечи. Анан мен өзүм лично уже сот болуп аткан кезде сверка кыл десем, директоруңар ким өзү, бухгалтеруңар ким, мен көрөйүн десем, они не будут с вами разговаривать деп такыр неме кылбай койду. А өздөрү болсо жанагы сот аяктап, Ленинский сот почти 1 жылдан ашык болду да, аяктап даже 17-18 жыл болуптур. Ошондо неметип калганда жанагы адвокаттар аркылуу өздөрү жазып алыптыр. Мисалы $2000 бергенге 20 000 сом. $3000 бергенге 30 000 сом бер депчи, баягы аларды көндүр деп. Адвокаттар ар бири менен отдельно иштешти. Мен чисто случайно угуп калдым да. Биздин адвокаттар. Анан ошентип мисалы үчүн мен $4000 берсем, 30 000 сомго мен жиндиминби ошого? Андан көрө мен баягы айта турганым айтып кетип калганым жакшы эмеспи? Мен мисалы алганга макул болгон жокмун. Колумда квитанцияларым турса, аренданы төлөп атсам, жакшынакай акчаны сураган акчасын берсем, анан бизди эмне үчүн мынтип жазалаш керек? Келишимде көрсөтүлгөн депозитти эле кайтарып бер деп атасыздар.
сиздер башка талап жок. Жок, мен айттым, депозитти кайтарып бер. А тиги кеткен 3000'ди ал айтты да, ага ошо канча жыл болду. Мейли, давай ошо эсептесин. Может, жарымын береби ал. Эгер бербесеңер, анда мен жөнөп алып кетейин аны дедим. Ага деле акчам кеткенде, азыр $3000 мен уже таба албайм. Мисалы, ошол Россиядан иштеп таап келгем, ошон үчүн мисалы үчүн ошол акчаларды. 5 жылдан бери райондук шаардык инстанциялардан баштап Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына, президенттик аппаратына чейин арызданып чуркап жүрүп, аягында өзүбүз гана шылдың болуп отурабыз дейт. Документально ошентип бардыгы доказаны болуп турса деле, мына прокуратуралар жазып атат, прокурорлор келип отурат. То, что бул ал жерде эч ким жок болуп туруп, ошол акча чогулткан эле уже доказано да, туурабы? Анан кийин да кандай неме керек? Ошондо деле мунун күнөөсү жок да. Верховныйдан аран кайтты да булчу. Анан биз арызданбаган жерибиз калбады. Президент, генеральный прокуратура, Верховный суд арыздарыбыз толуп кетти да. Немеге кетти деп эле жооп берип коюшат, каралып атат деп. А жыйынтык келгенде эле тигилер мадырайып эле бизди тимеле жанагындай кылып карап мындай. Кандай десем, шылдыңдагандай кылып эле биз байкуш болуп эле чыгып кетип аттык соттон. Талаш жараткан бул окуя боюнча Фрунзе плюс соода борборунун 45 адамдан турган жабырлануучулары арызданып, тиешелүү мамлекеттик укук коргоо органдарына кайрылган. Кыргыз Республикасынын аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш кызматынын тергөө кызматы териштирип, 2017-жылы Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда ишти өткөрүп берген. Ленин райондук сотунун судьясы Жумадылов 2 жыл териштирип, 2019-жылы 7 майда бул кылмыш ишинин курамында кылмыштуулук жок. Ошондуктан соттолуучу Мукамбетов Мирбек Сарбагышевич менен Абакасов Нурлан Акиновичтер күнөөсүз деп табылып, мамлекеттин аймагынан сыртка чыкпоо бөгөт чарасы алынып салынсын деп өкүм чыгарган. Бул иште апелляциялык негизде 2019-жылы 19-июлда караган Бишкек шаардык сотунун судьялары Момуналиев, Мураталиев, Чекировдор Ленин райондук сотунун судьясы Жумадыловдун чечимин толугу менен колдоп, эч өзгөртүүсүз күчүндө калтырган. Апелляциялык арыздын негизинде кайра караган Кыргыз Республикасынын жогорку соту Ленин райондук Бишкек шаардык сотундагы соттук териштирүүлөрдө депозиттик эсеп деген эмне, Мирбек Мукамбетов депозиттик эсепке акча жыйноого мыйзамдык укугу болгонбу? Ал эмне үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында иштеп туруп, коммерциялык иштер менен бир учурда катары менен иштеген деген сыяктуу көп кемчиликтерге так жооп берилбегенин эске алып, ишти кайра кароого Ленин райондук сотуна кайтарган. Учурда иш Ленин райондук сотунда кайра каралып жатыптыр. Келишимде көрсөтүлгөн депозиттик эсепке салган акчасын ала албай, убара тарткан Аселе Окушева 5 жылдан бери акыйкат издеп азап чеккенин айтып өттү. Биз негизи аны сатып алганда ошо администратор айткан Максат деген бала. Сатып ал ошо сыртында да жазылып турган сатылат деп. Анан место өзүңөрдүк болот, менчик болот деп айтканда. Менчик укугуна бир колуңуздарга бир кагаз бердиби да? Договор алганбыз баарыбыз тең эле. Ал договорду уже эмеге өткөрүп бердик. Сотко өткөрүп бергенбиз. Андан кийин ошо депозит экенин ошо кийин билдик. Ал жөн эле депозитке эле алган бекен. Ошентип анан ай сайын арендасын калтырбай төгүп турчубуз. Анан кичине арендадан кичине кечиксең эле бая бизди давить этип баштачу да. Арендаңар төлөгүлө деп. Анан биз бая кечиктирбей төлөгө, соода жок болсо дагы кечиктирбей төлөгөнгө аракет кылчубуз. Өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн ошо төлөп жүрдүк аренданы. Сиздерди менчикке деп сатып атса, сиздердин алган ордуңарды менчикке деп сатып алдыңыздар да, менчикке деп атпайсызбы? Анан эмнеге сиздер кайра ижарага төлөп атасыздар? Аны ошо жанагы охрана, отопление, жанагындай ичине уборка ошолор ошо ичине кирет деп ошондой төлөтүп жүрдү. Анан жыйынтыгында эмне болду? Кайранан сиздердин тигил акчаны кайтарып берген жок анан? Жыйынтыгында кайтарып берген жок. Өзүнүн ушу сөзү бар болчу, сөзү берген 90 күнүн ичинде кайтарып берем. Соода болбосо, если кетем десеңер, 90 күнүн ичинде кайтарып берем деген, ушул убакка чейин кайтарып бере элек акчабызды. Сиздер ошондо кайсы жылы кайрылдыңыздар сотко кайтарып берүүсү боюнча? 2014-жылдан баштап 2015-жылга чейин иштедим мен. Ошо 2015-жылдан бери эле мына 5 жыл болду. Ошондон бери жүрөбүз. Сооронбай Шариповичке кайрылат элек, ушу президентибизге.
ушундай адилеттүү чечим болуп биз тарапка жакшы чечилип калышына мындай көзөмөл жүргүзүп берүүсүн суранат элек да. Мирбек Мухамбетов сөзүнө турбай, келишимди бузуп, бир соода орунтугун бир нече адамга сатып жибергенинен улам ушул келишпөөчүлүк жаралды дейт Жаңылай Маманова. Мирбек мындай деп эле бизден акча алганда бул депозит катары акча бересиңер деген. Анан биз 90 күндүн ичинде эсли бул жерде иштебей калсаңар акчаңарды кайтарып беребиз деген. Биз ошого ишенип туруп эле мен биринчи этаждан 3 место алгам, $2100 $6200. Ошого чектөөбүз жазып берген Мирбек Мухамбетов деген отурган жеринен эле бизге квитанцияга өзү кол коюп өзү жазып берген. Ал өзүм директормун деп. Өзүм директормен ушул жердин хозяйыны мен болом деп туруп өзү жазган. Ал келишимге өзү кол коюп, өзү Печат басып берген, аха. Ошондо эмне деген келишимде эмне деп көргөзүлгөн? Келишимде кийинчерээк алганбыз, негизи башында квитанция менен эле бүтүргөнбүз да, ошо $6200 квитанция берген. Бул место 3 место $2100 3 место бул силердин местоңар болот. Ошол жерде иштесиңер, ай сайын арендасын төгүп эле иштеп атканбыз. Депозитти качан кайтарып бериш керек эле алар? Депозитти 90 күндүн ичинде кайтарып беребиз деп договордо ошентип жазылган болчу. Анан кандайдыр бир бөлүгүн кайтарып бердиби? Жок, ушул күнгө чейин бир сом дагы элекпиз. Келишпестик эмнеден келип чыкты? Келишпестик деген биз деген 9-бутиктен мен 3 место алгам. Ал жерде мен иштеп аткан кезде эле башка эле кишиге сатып жиберген мен местомду. Анан кийин сиздер соттошкондо ал мен бул Фрунзе плюска эч кандай тиешем жок деп айтты. Башында отурганда бизден мен директормун деп эле акчаны алат эле. Кийин сотко барганда бул жерде мен эч ким эмес, мен досума жардам берген эле келгем деп ошентип жооп берип атты сотто. Сотто ал кандайдыр бир шартта күнөөсүн мойнуна алдыбы же? Жок, мойнума албайм, мен эч кандай күнөөм жок деп эле ошентип жооп берип атты. Урматтуу Сооронбай Шарипович биздин президентибиз, биз президентке кайрылат элек. Президентти кечээде деле соттордун үстүнөн сөз болуп аткан кезде айтпадыбы? Силер соттор жакшы иштебей атасыңар, силер соттор иштебеген үчүн мага сөз тийип атат депчи. Бул жерде соттор жакшы иштеген жок, жакшы чечим чыгарбайт экен. Алар только бул жактан күнөөлүү адамдын акчасын алып туруп эле бизге кайра бизди актабайт экен, акчабызды кайра өндөрүп бергенге. Анан ошондой эле болуп атат. Анан азыркы кездерде соттор жакшы чечим чыгарбайт экен, соттор жакшы иштебейт экен, соттордун үстүнөн бирөө караса жакшы болмок азыр. Жабырлануучулардын мыйзамдуу өкүлү Ильяс Якубов окуянын чоо жайын мындайча түшүндүрүп берди. Так, бул Фрунзе плюс соода борбору боюнча каралып жаткан кылмыш боюнча мен кыскача түшүндүрмө берсем, бул иш боюнча жабырлануучулар 2016 жылы ушундай мамлекеттик органдарга арыз жазып кайрылышкан. Арыз жазган учурда Ички иштер министрлиги тарабынан, башкы прокуратура тарабынан жана Улуттук коопсуздук комитети тарабынан эч кандай жыйынтык чаралар көрүлгөн эмес. Чаралар көрүлбөй, анан ушундай жабырлануучулар бир нече жолу пресс-конференцияларды берип, анан ушундай УКМКнын Улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетинин имараттын алдына ушундай митингге чыгышкан. Митингге чыгышкандан кийин гана ушундай кызматтык иликтөө башталган. Кызматтык иликтөө башталып, Улуттук коопсуздук комитетинин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан ушундай Мухамбетовдун үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүлүп, аларда ушундай комиссия түзүлгөн комиссия келип, Мухамбетов Мирбек Сарбагышевичтин ошол Фрунзе плюс соода борборунда директор катары иштеп аткандыгын жана ошол директордун кабинетинде өзү мен директормун деп тааныштыргандыгын алар тастыктап, видео далилдер менен тастыкташкан. Андан тышкары бир нече күн ушундай видео байкоо жүргүзүп турушкан Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери. Мухамбетов өзү ошол директор катарында соода борборунда соодагерлердин соода орундарынын эки жакка жылдырып жана башка иш-чараларды жүргүзүп, кадимкидей чарбалык иштерди жүргүзүп, директор катарында кызмат кылып жүргөндүктөрүн далилдешип, видео далилдер менен анан кабинетине киргенде дагы далилдеген мен директормун деп. Чындыгында Мирбек Мухамбетов ошол учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматында жогорку кызматтарда иштеп турган экен дейт. Анан эми булардын айыптоосу боюнча, кылмыш боюнча айтып кетсем, буларды 166 беренеси, Кыргыз Республикасы кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси, алдымчылык беренеси менен кылмыш козголуп, айып бар угузулуп, сотко өткөрүлгөн. Сотко өткөрүлгөндө военный прокуратура тарабынан тергелип, иш өткөн, анткени бул Улуттук коопсуздук комитетинде чоң кызматтарда иштеп турган болчу экен да, ошол учурдачы. Бул ошол Улуттук коопсуздук комитетинин СИЗО
убактылуу баягы тергөө изоляторунун начальниги болуп турган экен көп жыл. Андан тышкары улуттук коопсуздук кызматында бул оперативдүү иликтөө, ыкчам иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган экен. Жана буга чейин Нарын областы боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин директору болуп турган экен. Анан эми бул улуттук коопсуздук комитетинде иштеп туруп, ушундай Фрунзе плюс соода борборунда өзүн директор кылып ыйгарып алган өз башымча. Бул улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери келип буну далилдегенден кийин кызматтык иликтөөгө берген эмелеринде жана сотко берген көрсөтмөлөрүндө бул эч кандай Фрунзе плюс соода борборунда иштебейм, ал жакка тиешем жок деп көрсөтмө берип келген. Чындыгында бул Мукамбетов Мирбек менен бүгүнкү күндө айыпталган Нурлан Абакасов Фрунзе плюс соода борборуна эч кандай тиешеси жок экен. Булар уюштуруучу учредитель дагы эмес экен, эч кандай директор да эмес экен, директор тарабынан бир дайындалган бир кызматкер да эмес экен. Булар жөн эле ал жерде эч ким эмес экен. Бирок ал жерге барып кадимкидей директор болуп иштешип, элдерден, ишкерлерден акча каражаттарын алышып, кадимкидей иштеп жүрүшкөн. Анан бир күн ушундай конфликттер чыга баштаган, месталар талаш боло баштаган. Анан бул Мукамбетовдор бир эле соода орундугун 2-3 адамга сата берген. Анан 2-3 адамга сата бергендиктен ушундай бир конфликттер башталган. Соодагерлердин арасында дагы, анан ошол Мукамбетов менен мурдагы мест алган соодагерлердин арасында ушундай келишпестик пайда болгон. Сен эмне үчүн биздин местабызды сатып бересиң башка адамга, бизден уруксат албай туруп, биздин төлөгөн акчаларды кайтып бербей туруп, эмне үчүн биздин местабызды сатып бересиң? Деп ушундай конфликттер чыга баштаган. Анан конфликттер чыккандан кийин Мукамбетовдор ушундай орой мамилелер жасаганда ишкерлер кетебиз деп чечкен. Көпчүлүгү бул жерден кетебиз, биздин акчабызды бер, төлөгөн депозитибизди акчабызды кайтарып бер. Арендадан карызыбыз жок деп депозиттерин талап кылганда, депозиттин акчаларын бул бербей койгон булар. Ошентип ишкерлер анан ошол ишкерлердин ичинен ошо 45 арыз жазган. Арыз жазып, анан 45 эпизод боюнча соттук териштирүү жүргөн да. Эми соттук териштирүү боюнча айта кетсек, ушундай сотто Ленин райондук сотунун судьясы Жумадулов Мукамбетовдорду актап салган. Актап салган чечимине дагы конкретно негиздер көрсөткөн эмес. Чечимине Жумадулов чечимине көрсөтөт. Акча каражаттары ОСОго кириштелген, ОСОго кириштелген, булардын эч кандай кылмыш белгилери жок деп атат да. Бирок сот мунун ошол эмне негизинде иштеди, ал жерде ким болуп иштеди, кантип иштеди, ким укук берди, кары улуттук коопсуздук комитетинде иштеп туруп эле кантип бул жеке менчик коммерциялык ишканаларда иштеп атат. Коммерциялык ишканада иштесе, бул учредитель болду, директор болду, бухгалтер болду, кантип эмне негизинде иштеди, эмне негизинде акча алды, буларына эч кандай эме кылган эмес, бир да сөз жок чечиминде. Булар иштеп жардам берип акча каражатын алып келген деп чечим чыгарып атат. Дагы бул жарандык тартиптеги иш деп актап салып атат. Депозиттик эсепти ким кандай шартта мыйзамдуу ачып иштете алат? Депозиттик эсеп деген эмне экенине, эмне себептен соттор маани бербегенине таң калды. Актап салган чечимде экспертизанын заключениясына ылайык бул эме кириптир, акчалар ОСОго кириштелиптир, прочий доходтук кириштелиптир деп атат. Бул депозит деп алгандан кийин бул кантип прочий доход болот? Негизги доходу арендадан түшкөн акчалар болсо, бул депозит деген бул мындай бир айтканда, бухгалтерия менен тили менен айтканда бул обязательство деген болуш керек да. Обязательство бул элдерден алып алган акчасы. Обязательство болуш керек эле. Бул обязательство деп көрсөтүш керек эле. Бул ошондо прочий доход менен болгон. Булардын күнөөсү жок, прочий доход менен кириштептир. Демек, булардын күнөөсү жок деп атат. Анан шаардык сот дагы булар акталган чечимдин күчүндө калтырып коюп атат. Шаардык сот дагы ошо мыйзам бузууларга эч кандай баа бербей туруп эле бул жарандык тартиптеги деп актап салып атат. Анан жогорку сот иштин ушул эмелерге мыйзам бузуулар болгон деп кайра кароого жөнөткөн. Азыр бүгүнкү күндө Ленин райондук сотунда териштирүү башталды. Соттук териштирүү жүрүп жатат. Эми соттук териштирүү жүрүп, мен ушул иш боюнча түшүнүп атам, ушундай
сотторго дагы ушундай кысымдар болуп келгенде УКМК тарабынанчы. Анткени бул УКМКнын чоң кызматкери. УКМКнын чоң кызматкери. Анан УКМКнын чоң кызматкери болгондон кийин УКМКда иштеп атып, СИЗОнун начальниги болуп атып, ушинтип алдамчылык иштер жасап жүрсө, соттор буларды кантип актай берет? Соттор. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө көрүп атабыз, кичинекей эки эли расписканын тилкаттын негизинде эле адамдарды камап, чоң саясатчыларды камап салган күндөрдү көрүп атабыз. Жөн эле бир чет мамлекеттен бирөө келип эле бир ушундай бир бул мынча сом акча алды. Акчалыкка бергендиги боюнча эч кандай далилдери жок, распискасы жок же башкасы жок. Жөн эле келип айтып койсо анан адамдарды соттой берип атат. Бул ишкерлер бир нече, булар 45 адам $1000 төлөп атат. Төлөгөндүгү боюнча колдорунда квитанциялары бар, башкалары бар. Кантип булар акталып кетиш керек? Ошол боюнча ушундай мыйзам бузуулардын негизинде ушулар акталып кеткен. Эми ушундай жыйынтыгында биз президент Сооронбай Шариповичке кайрылат элек. Ошол Мукамбетов улуттук коопсуздук комитетинин кызматкери Мукамбетовдун иши боюнча жеке өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып, сот ушундай адилеттүү чечим чыгартканга ушундай бизге жардам берип көзөмөл кылып берсеңиз сизден суранабыз. Анткени жабырлануучулардын күчү жетпей атат, соттордун күчү да жетпейт экен мындай караганда. Жөнөкөй жалпактык менен айтканда соттордун да мындай УКМК кызматкерлеринин мындай эме күчү жетпейт экен, соттордо кысымчыл калат экен булар. Ошондуктан урматтуу Сооронбай Шарипович биз улуттук коопсуздук комитетине ишене албай калдык. Бизди коргойт деген эмеге улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери ушундай иштер жасап жүргөн болсо, жеке өзүңүздөн эле үмүт кылып жардам сурайбыз, көзөмөл кылып бериңиз. Буга чейинки актап салган судьяларды жоопко тартып бериңиз, урматтуу Сооронбай Шарипович. Өзүңүз айткандай, булар былтыйып отуруп бир жасаган иштери бир жыйынтык жок. Өзлөрү сатып, бирок соодагерлер бири-бирине ич ара сатып жиберишкен деп тергөөгө жалган көрсөтмө берген дейт. Ушул кылмыш иши боюнча ошо Төрөгелди кызы жана Эсенбаева дегендердин эпизоду боюнча дагы бир өтө мындай белгилеп кетчү нерсе бар. Анткени Эсенбаева Арзыканга соода орундугу берилген. Эсенбаева Арзыкан Төрөгелди кызына местаны сатып берген деп Мукамбетов ушундай тергөө органдарына көрсөтмө берип келген. Бирок ошол Эсенбаева Арзыканды местасын сатканда анын квитанция, оригинал квитанциясын Төрөгелди кызыга переоформить деп Мукамбетов өзү жазып берди. Мына ушуну мен сиздерге көрсөтүп кетсем мына тергөөлөрдүн көрсөтмөлөрү. Ошентип Мукамбетов ушундай тергөөгө жана сотко ушундай жалган айтып келди. Сам иштин аныгында Эсенбаевага место берилбей туруп эле анын квитанциясын ага квитанция жазып берсе дагы печаты жок квитанцияны берип коюп анын ага оригинал квитанция менен башка Төрөгелди кызына сатып берип өздөрү бир эле соода орундугун эки адамга сатып. Бирок тергөөгө ушинтип сотко дагы жалган көрсөтмөлөрдү көрсөтүп келди. Сот экинин эң эле өкүнүчү сот ушун эле көрсөтмөсүнө ишенип калат. Биз документалдуу түрдө далилдеп берсек дагы биздин сөзүбүз жалгандай эле мындай мааниге ээ болуп келатат. Биз Мирбек Мукамбетов менен Нурлан Абакасовдарды издеп жумуш орундарынан таба албадык. Телефон аркылуу да байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Эгерде Мирбек Мукамбетов менен Нурлан Абакасовдардын айта турган сөзү болсо, биз эфирден атайын убакыт берүүгө даярбыз. Ал эми жүздөгөн караламан элдин көз жашын эске албай, соттук териштирүүлөргө кайдыгер мамиле жасап, бир тараптуу чечим чыгарган Ленин райондук сотунун судьясы Жумадылов, Бишкек шаардык сотунун судьялары Момуналиев, Мураталиев, Чекировдордун үстүнөн жабырлануучулар арыз жазып, Кыргыз Республикасынын соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына кайрылышыптыр. Биздин чыгармачыл топ бул маселе боюнча атайын журналисттик иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгын келээрки чыгарылыштарыбызда назарыңыздарга сунуштайбыз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бакбырбек Аленов, Инсан Бакиров, New TV.